Кой, жумушта ийгиликтерди жаратасыз, бирок каржы маселеси жаралат. Бул туурасында башчыңызга кайрылганыңыз туура. Жакын досуңуз жеке жашоосундагы жагымдуу жаңылыктар менен бөлүшөт. Буга чоң долбоор менен иштегенге өзүңүздүн көз карашыңызды ишенимдүү түрдө тастыктап бериңиз. Бардык нерсеге сабырдуулук менен караңыз. Эгиздер, сүйүктүүңүз менен 2 кишилик саякатка чыгасыздар. Ден соолугуңуздарга кам көрүү менен бирге косметологдун кеңешине кулак салганыңыз ашыктык кылбайт. Бөйөн, жашы бир топко барып калган тууганыңыздын ооруп калганын угуп капаланасыз. Үй бүлөңүз менен моралдык жактан колдоо көрсөтүңүздөр. Сизге таарынган адамдын себебин билиңиз. Арыстан, чыгармачылык менен алектенгенге ыңгайлуу күн. Кесиптештериңизге катуу айтуунун кереги жок. Алар болгону сизге колдоо көрсөтүүнү каалашат. Бийкеч, алыска сапарга чыгасыз. Жумушуңузга сарсана болуунун кереги жок. Алдыга койгон пландарыңыз жөнүндө эч кимге бөлүшпөгөнүңүз жакшы. Тараза, таанышыңыз көптөн бери бербей жүргөн карызыңызды дал ушул күнү кайтарып берет. Дарыгерлерге барам деген оюңуздан кайтпаганыңыз оң. Баары ийгиликтүү болот. Чаян, күнүңүз оор нерселер менен башталышы мүмкүн. Жакын адамыңыз менен таарынышып калуу коркунучу бар экендигин жылдыздар эскертишет. Жача, башка өлкөгө чыгам деген планыңыз ишке ашат. Андыктан чемоданыңызды камдай берсеңиз болот. Документтерге жакшылап көңүл бурганыңыз туура. Текечер, ишиңиз канчалык алдыга жылып турса да, жакын адамдарыңызды эстен чыгарбаңыз. Каржы жагынан кол сунуңуз. Супери, капыстан эски таанышыңызга жолугуп көңүлүңүз түшөт. Албетте, жашооңузга зыяны тийбейт, бирок жолугушуу ойлонууга жана тынчсызданууга мажбурлабайт. Балыктар бул күнү үй жумуштары менен алек болгону жакшы. Мисалы, ремонт кылыңыз же гардеробуңузду жаңыртыңыз.